милиция кызматкерлери бутунан кишендеп керебетке жабыштырып коюшту ийнесин. Мындай биринен сатып экинчиге өтүп кетиш бул мындай мыйзам ченемдүү нерсе турбайбы, бул туура эле көрүнүш турбайбы, саясатта ушундай болуш керек турбайбы деген бир чүнүк пайда боло баштады. Сен болжол менен бир 10 миң табасың гана 1 миң төгүп коюп бизге калган сеники дегендей эле бир мамиле болуп да, мамлекеттик кызматкерлер ушундай болот. Мына мен шайлоого катышсам деп аттандым эле, мен агамды жооптуу кызматын алып коюшту. Биз дейт мурунку бизге кылган мамилени кайталасак, анда биздин алардан айырмагысы эмне дейт да. Тилекке каршы депутаттарыбыз менен, менин кесиптештерим менен бир топтор менен сүйлөшсөм, окубай туруп кол коюшту. Окубай туруп кол коюп атышат. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Кородо кыш болуп турат. Дүйнөдө экономикалык кризис, мамлекетибизде ошо бюджеттин тартылыштыгы баарыбызга байкалып турат. Ошого карабастан ушул өкмөт дагы жоопкерчиликтүү бир мамиле кылып, ушул жакшы иштеп аткан өз тармагында кесипкөй адамдарды тийбей эле ушул кырдаалдан чыгып кеткенден кийин анан кадр алмашканга деле жетишмек. Тилекке каршы артынан бирөө кууп келаткандай болуп эле, тиги эмне менен элек бүгүнкү бийлик жалаң ушу кадр алмашуу менен элек. Анан дайындалганда дагы бир айтпайм, даяр, камчы салдырбай, тажрыйбасы мол адамдар келбей эле, ушул көбүсү даяр эмес, тажрыйбасы төмөн, эч жерде иштебеген адамдар дагы келип ушул жооптуу кызматтарга, жетекчилик орундарга дайындалып жатат. Мамлекеттин экономикасын өзөгүн түзгөн бизнес чөйрөнүн өкүлдөрү абдан нааразы, четинен чакырып эле, сен бюджетке баланча төгөсүң, сен бюджетке мынча төлөсүң, сен салык төлөп турсуң деп, эми ал салык төлөгөн салык кызматы аныкташ керек. Алар корутундуу менен бекитип, анан акт менен колуна карматыш керек. Же болбосо тиги тергөөнүн негизинде, болбосо соттун чечими менен. Ал азыр бүгүнкү прокуратура же УКМКнын кызматкерлери чакырып эле, сен мына салык төлөбөй жүрүп турсуң, же болбосо сен мамлекеттик кызматта иштеп уурдаган экенсиң, кел мынча мамлекетке төгүп кой, анан барып өзүң ишин кыл дейт. Анан эми таң калыштуу нерсе, жанагы каралар да болот да, мисалы дүкөндү көрүп эле сыртынан аны эсеп кысабын чыгарбай эле, сен болжол менен бир 10 миң табасың гана 1 миң төгүп коюп бизге калган сеники дегендей эле бир мамиле болуп да, мамлекеттик кызматкерлер ушундай болот. Кыргызстандан ишкерлик кылып, Кыргызстанга акча салыш деле бул өтө бир кооптуу тобокелчиликке байланган нерсе болуп калды деп, бүгүнкү күндө көп ишкерлер Кыргызстанда ишмердүүлүгүн токтотуп сыртка чыгабыз дегендер болду, сыртка чыгып кеткендер да болду. Анан биз сырттан инвестор тартмактуу, өзүбүздүн ички ишкерлерибизди сыртка кетире турган болуп атабыз. Оң жагына оңоло турган система боло турган болсо, анда биринчи кадамдар ушул адилеттүү калыс болот эле. Эми мунун биримдик ЖСДП боло турган болсо, ага чейин ак жол боло турган болсо, бүгүн карасаң баардыгы мекенчил болуп атат да. Анда эмне өзгөрдү? Мен байкаганда эчтеке өзгөргөн жок. Мына мен шайлоого катышсам деп аттандым эле, мен агамды жооптуу кызматын алып коюшту. Баягы эле эски бийликтин каталарын бүгүнкү бийлик кайра кайталап келет. Ошо эмне кыласыз, элдер унчукпай эле отура берели же мына депутаттардын арасынан бир өкүлдөр түзүлүп, ал кишиге кеңеш айтып, же болбосо аксакалдарбы, бирөөлөр кеңеш айтчу кишинин укчу бирөө барбы, же мындай эле ушундай тура беребизби биз? Эми Садыр Нуркожоевич дагы бир топ эле запкы жеди, соттолду. Мен ойлойм, ушул Нельсон Мандела салыштырып, улуу адамдар ушул өзүнө болгон мыйзам бузуу менен бир мамиле боло турган болсо, өзүнө келгенде ал ошону башкаларга ошондой колдонбогонго аракет кылыш керек да. Ушул Нельсон Мандела 28 жыл, элестеңиз, 28 жыл жалгыз бир камерада отурган. Анан кийин бийликке келгенде, мамлекеттин президенти болгондо, булар эми жанагы англичанинер менен ошо жергиликтүү жанагы каралар деп койсок болот. Карама каршылыгынан 28 жыл отурган, ушу 28 жыл отуруп чыгып мамлекетти башкарганда, ушунда бир англичанин ошондо улуттук олимпиадалык комитеттин жетекчиси экен. Анан жардамчы айтып калат да, бүгүн ошону алмаштырганга барат чыгат дейт да.
Эмнеге алмаштырып атты? Ал деген англичанин эмеспи дейт. Ошон үчүн алмаштырып атабыз дейт. Аны эми ошон үчүн алмаштырасыңыз. Ал деген бизге канча запкы көрсөткөн, бизге ушундай туура эмес мамиле кылган десе, кандай кылбаш керек деп анан өзү мамлекет башчы мен анда токтотуп калайын десе, жок, сиз токтото албайсыз, ал жыйын башталып калды дегенде, ал машина менен ошол жерге барып, жыйынды барып айтып, антпегиле мындай мамиле кылбагыла. Улуттун негизинде же болбосо башка нерсенин негизинде жумуштан чектетилбеш керек, татыктуу адам боло турган болсо. Деп анан кийин жардамчысына айтат да, биз дейт, мурунку бизге кылган мамилени кайталасак, анда биздин алардан айырмасы эмне дейт да. Өч алуунун жыйынтыгы жакшылык менен бүтпөйт. Өч алуу деле эмес, баягы мындай алардай мамиле кыла турган болсок дейт, анда биздин алардан айырмабыз. Биз ошондой менен күрөшүп келбедик беле. Бүгүнкү бийликти эле карасаң, мурун бүт эле биримдик болуп кетти, бүт эле ыздык болуп кетти, же болбосо ак жол алга болду деген сөздөр болгон да. Бирок тилекке каршы бийликке келери менен ошол эле каталарды кайра кайталаган. Акыркы 10 жылда ошол 90га жакын балдарыбыздын каны менен жеткен ийгиликтерибиз, жетишкендиктерибизди кайра кол жууп, кайра артка президенттик башкаруу системага кайтып келатабыз да. Анан ушуну тилекке каршы депутаттарыбыз менен, менин кесиптештерим менен бир топтор менен сүйлөшсөм, окубай туруп кол коюшту да. Окубай туруп кол коюп атышат. Демек бул жоопкерчиликсиз мамиле. Бул деген мамлекетибиздин келечеги, элибиздин келечеги аныктала турган мыйзам. Анан эми президенттик башкаруу бир жаңылык катары айтышат да, президенттик башкаруу. Президенттик башкарууну көрбөдүк беле биз. Президенттик башкаруу аягында үй бүлөлүк башкарууга айланып кетпеди. Ошол президенттик башкарууга каршы болуп 90га жакын балдарыбыз курмандыкка чалынды. Анан эми кайра эле тим эле бир президенттик башкаруу системасы менен биз жашап көрбөгөндө ошондой кылайлы. Жаңылык киргизели да. Аны эми көрбөдүк, баштан өтпөдү беле. Ооба, партиялык системанын парламентаризмдагы кемчиликтери бар, бирок биз ошонун үстүндө иштеп, алды күнөө мыйзамда эмес, конституцияда эмес, ал ошол конституция менен иштеп жаткан адамдарда да. Мына кече жакында Сооронбай Шарипович өз ыктыяры менен ордун өткөрүп кетип жатканда бир мындай көз караш болду да, жанагы Токой ханшасы Арстан күчтүү кезинде аларга чөйдө эч ким жолой албайт, анан кийин жаралуу жолборусту чөйлөр да келип таласа жараша берет деген бир жакшы макал бар. Ошол киши кетип жатканда бир ошол парламентте отурган бир кезде ошол Сооронбай Шариповичти Кудай аркан көргөн адамдар бир ушунчалык сууз көз караш менен карап, сен ким элең дегендей мамиле кылып, бирок ага карабастан сиз ошол кишинин жанында кошо спикер катары узатып барып, андан кийин мечитке чейин чогарганыңыз коомчулукта сиздеги ушу адамгерчилик сапатыңыздын бийиктиги жөнүндө айтылды. Негизи эле адамгерчилик деген нерсени сиз кандай баалайсыз? Ал кызматка карап, бийиктигине карап, же акчасынын көптүгүнө карап жасалыш керекпи, же адамгерчилик деген кандай болуш керек? Эми сөзсүз түрдө бизде бир ушундай туура эмес бир түшүнүк пайда болду да. Жана бирин сатып, туруктуу болбой жүргөнүн баарын бул саясатка шылтайт да. Саясатта да адамгерчилик, жигитчилик, берилген сөз деген бир түшүнүктөр сакталыш керек. Муну саясат сасык нерсе дешет, бирок мен ойлойм, саясатта дагы адамгерчилик мамилени сактап, берген сөзүңө, берген убадаңа бекем болуп, мындай да мамиле кылса болот. Кызматтан четтетер менен эле отуруп калып эле чуркап барып башканын этегине, кечээ эле бул кишинин этегине намаз окуп атып эле эртеси күнү барып башканын этегин жармашып, бул жаштарыбызга дагы мындай жакшы үлгү көрсөтө албай жатат. Алар дагы баягы жаш кезинен ушун бар, саясатчы болом десең ушундай болуш керек турбайбы? Мындай биринен сатып экинчиге өткөрүш, бул мындай мыйзам ченемдүү эле нерсе турбайбы? Бул туура эле көрүнүш турбайбы? Саясатта ушундай болуш керек турбайбы деген түшүнүк пайда боло баштады. Туурабы? Саясатта боло берет, бирдемке болсо эле бул саясат шылтап баштап, аны саясатты дагы ошол саясаттын сапатын дагы, саясатта болгон көрүнүштөрдү дагы ошол саясатта жүргөн адамдар
түзөт да. Элдин көбүнчө нааразычылыгы ошол 3 партиянын артынан шайлоо калыс эмес өткөндүгү жөнүндө нааразычылык менен чыгышты эле да. Калыссыздык болуп калды, ошолордун деген мыйзам бузуулар менен шайлоодон алдыңкы орундарга өтүп кетишти деген нааразычылык менен чыгышты эле да. Ошол элдин нааразычылык акциясынын жыйынтыгы башка жака бурулуп кетти. Ал эми ошол шайлоо калыс эмес деген нерсе элдин арасында бүгүн унутулуп эле калды да. Ал негизги нерселердин бири болчу деп айтылган негизи. Эми биз шайлоо процесске катышкан партия жана 3 партиянын бири кылып атап жүрүшөт. Бүтүн Кыргызстан партиясы. Бул бийликчил партия болот. Оппозицион партия болчу. Эми Кыргызстан партиянын бүтүн айырмасы 1,5%. Биз биримдик менен же мекенин Кыргызстанда 45-46 мандат алып аткан жерибиз жок. Мекенчил партиясы менен 2%, бүтүн Кыргызстан менен 1,5% айырмасы. Бизде эгерде мамлекеттик машина, мамлекеттик ресурс биздин партия иштей турган боло турган болсо, биз ошончо төмөн пайыз алып келек. Ооба партиянын мүмкүнчүлүктөрү бар, ошого карабастан биздин көрсөткүчтөр бүтүн менен мекенчилердин айырмасы 1,5-2% болду. Анан ушул административдик ресурстун кысымын биздин партия сезди. Ошол эле Ала Мүдүн районунда 5-6 иштеп аткан балдарыбызды райондук ички иштер бөлүмүнө алып келип камашып, кечке чейин шайлоо өткөргөн чыгарма. Эч негиз. Ош шаарында именно Фахров деген талапкерибиз бар эле. Bir gün шайлоо эртең болот дегенде, bir gün мурун таяжесин камап, энесини камап иштеп эткенде, энесини баягы өзүн жаман сезгенден баласы барып ооруканага жатса, милиция кызматкерлери келип, бутунан кишендеп керебетке жабыштырып коюшту, энесин талапкер. Кыргызстан боюнча ошентип айтпам, 7-8 биздин партия иштеген адамдарды, ал керек болсо партия иштеген адам эмес, талапкердин энесин камагына чейин бар. Эртеси күнү биз соттон үй камагына чыгарып кеттик. Бүгүнкүчө иштептир. Анан кийин ушу же болсо кайсы министр биздин партия иштеди, кайсы аким биздин партия иштеди. Демек, мындай ушул айтпайм, расмий түрдө да мен Борбор шайлоо комиссиясына кайрылсам, Кыргызстан партия тарабынан мыйзам бузуулардын фактылары республика партиясынын мыйзам бузууларынан төмөн болот. Ошон үчүн баягы Кыргызстанды эле ошол 3-үнчү партияга кошо берген, бул мындай терең анализдебеген, шайлоо процессин толук кандуу билбеген адамдар аны ошону айтат. Анда мындан келди 3 партия деп Кыргызстан партиясы тиги 2 партияга кошулуп калгандыгы, жана бизде айтып коет го, Кыргызда жебеген мантык акча төлөдүм деп, ошол сыяктуу эле эртеңер жаман жерден жыртылып кошулуп калыпсыздар да. Бирок ошол элдин нааразычылыгы негизи ушул шайлоонун калыс өтпөгөндүгүндө болду. Бирок бүгүнкү жыйынтыктарга карап турсаң, ал бир шылтоо болгон сыяктуу дагы өңүттөр байкалып жатат. Эми Кудай буйрса мына шайлоолор болгондон кийин аягында дагы сереп салып көрөбүз. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.